Мен ушул нерсени кылып жүрүп, апамдын өлүп калганын билбей калдым да. Апам жашоосу, апам кантип карып калганын билбей калдым да. Бир-эки жолу колдонуп көр деп көп айтышы мүмкүн, бирок бир-эки жолу колдонгондон кийин өмүр бою колдонууга аргасыз болот. Азыр мен балалыгымды сагынам. Балалыгым кайтып келсе, азыркы акылым болсо, мен апамдын жанынан эч чыкпайт элем. Ушул аптекалык наркоман артынан кылмышкер болуп, темир тордун артында отуруп калгандар бар. Кыздарыбыз сойкулганада иштеп калгандарыбыз бар. Ушул наркотиктин артынан жалгыз калып кеттим. Жалгыз апам бар эле, ошону карабай калып кеттим да. Ушул наркотиктин айынан мен баардыгын жоготком да. Жалгыз апамды да жоготтум. Даркана наркоманиясы курамында тигил же бул психотроптук заттары бар дарыларды маңзат катары пайдалануу дегенди түшүндүрөт. Бул адам саламаттыгына абдан кооптуу, керек болсо адам өлүмүнө алып келет. Андай дары-дармектер дарылык үчүн атайын рецепт, врачтардын уруксаты менен гана сатылууга тийиш. Деген менен учурда андай дарыларды жаш өспүрүмдөр дарканалардан же атайын бул дарыны саткан адамдардан сатып алып, аны колдонуп келишүүдө. Мындай каражаттарга азгырлуу учурда өкүнгөнү менен андан баш тарта албай жүргөндөрдүн бири менен маектештик. Коопсуздуктан улам анын аты Алина деп өзгөртүлдү. Мен 20 жаштамын, жакында 21 чыкам, октябрда. Мен бул нерселерди 17 жашында баштагам. Майда 18 жаш элек болчумун. Камалда үйрөнүп калышымды билген эмесмин. Башында акча урда мен өзүм иштеген акча алчумун да. Ошентип жүрүп уже дозаң көбөйөт. Баш теппей калат да, мурункудай көңүл жетпей каласың, күндө ичерсең. Мурункудай уже андай сезимдер жок болот. Анан ошонун айынан акчаң калбай калат. Кийин ушул нерселерди алыш үчүн эркектерди шарт этип баштайсың да. Алдап баштайсың. Ушундай убакыттар келет, ушул нерсени алыш үчүн эркектер менен жатып баштайсың да. Ушундай даражага алып келип кое турган нерсе да бул. Мен бул нерседен чарчадым, чынында чыккым келет. Ушунчалык чыккым келет, бирок эч нерсе жардам бербейт да. Чыга албайсың да. Мен буну тыштаганда 3 ай кылбадым. 3 ай уйкум жок болду. Уйкудан кыйналдым. Температура бирдей болбойт. Инаңда ысыйсың, инаңда üşүйсүң. Кээде көтөрүлөт, кээде чыйрыгасың да. Анан адамдар менен сүйлөшө албай каласың. Кадимкидей жанагы жинди болуп каласың да. Бирөө башка нерсени сүйлөп атса деле сага жакпайт ал сөз. Сага пайдалуу сөз сүйлөсө деле жакпайт да. Сен чтобы ошол нерсени кылышың керек. Анан тамак жей албайсың. Бирдеке жесең боюнда бар аялдар ошо кусасың. Өзүңөн башкача бир запах келет. Кызыктай бир запахы бар да бул нерсени билмейт бирок кылганда. Бирок каттыканаңда ушундай чыгат да. Анан аллергия берет. Кылбай койгондо бул арам канда арбокко ошондой жаман инфекцияларды сыртка чыгарганда угриге окшогон нерсе ташып кетет. Ал нерсенин кетиши кыйын болот, дак болуп калат. Алина азыр курамында психотроптук заттары бар дарыларды колдонгонуна абдан өкүнөт жана өзү сыяктуу жаштарды ар кандай азгырыктарга алданып, мындай дары-дармектерди колдонбоого чакырат. Мен ушул нерсени колдонгонума ушунчалык өкүнөм. Азыр мен бул нерсени иштей албайм да. Канча аракет кылсам деле. Бул менен азыр 17 жаштагы сестренкам уже 4 жолу наркология жатып чыкты. Бирок дагы деле иштей албайт. Даже наркология жардам бербейт да буга. Советин мындай нерседен алып жүрүш керек го дейм. Просто өзүңдүн келечегиңди жоготосуң. Мен ушул нерсени кылып жүрүп, апамдын өлүп калганын билбей калдым да. Апам жашоосу, апам кантип карып калганын билбей калдым да. Даже мен апам менен урушуп, апам ооруп жатсачы көчөгө чыгып кетчүмүн да. Бул нерсе ушунчалык сени башкарат. Сен өзүңдө болбойсуң да. Ден соолугуңду жоготосуң бул менен. Например, мен почкам отказ берген ушул менен. Мен канча жолу передоз болгом бул нерседен. Кадимкидей жинди болуп каласың. Сен адам сүйлөгөн, сен түшүнбөйсүң. Көчөдө көрүнгөн менен мушташып кетесиң. Мен ушинтип атып камалып кеттим. 2 ай отуруп чыктым да. Организм жедим да. Мен азыр трезвый жүрө албаймын. Трезвый көзүңө как будто жашоо бесцветный, черно-белый көрүнүп калат. Бул нерсе сени болмуш кылат. Лицоңду бузат, денеңди курутуп салат. Например, мен жара болот го денеңдечи. Ошол жараларым бүтпөй калат да. Мен өзүмө окшоп, башка жаштарды өзүмө окшоп калышын каалабайм дейм да. Например, мен окусам болмок да. Ушул нерсени короткансам, башка нерсени коротсом болмок. Мен мындай кыз эмес элем, мынчалык монтип кайыпка кирип кетип жүрө турган кыз эмес элем да. Бул нерсе мени өзүнө башкарып алды. Мен ушул нерсеге баш ийдим да.
апама баш ийбестен ушул нерсеге баш ийдим. Наркотикке, таблеткага баш ийдим да. Өкүнөм албетте. Мен ден соолугум жок да менин. Мен эртең төрөй албайм. Мен күндө почкам ооруйт. Бул нерсени ичпесем башым ооруйт. Көзүмү ача албайм. Уйкудан жок болуп калам. Мен өзүмдү өзүм жоготуп койдум да. Турганы деп мен өзүмдү өзүм жоготуп койдум. Бул нерсени унчалык өзүнө байлап алыштын башына билгенди мен кылбайт элем. Дарыгерлер учурда Алина сыяктуу курамында психотроптук заттары бар дары-дармектерге азгырылып, андан чыга албай жүргөн өспүрүмдөр көп экендигин айтышат. Мындай түрдөгү дарылар адамдын бардык органдарын жабыркатат. Өкүнүчтүүсү, мындай дартка кабылгандарды айыктырууга көп убакыт керектелет. Бирок айыгып кетүү ыктымалдуулугу өтө эле аз. Мындай кырчындай жаштар ошол таблеткаларын колдонуп, көз каранды болуп отуруп, бул дүйнө менен кош айтышып атат. Азыркы учурда көптөгөн ата-энелер бизге кайрылуу жасап, кайрылып келишет. Ушул балабызды эптеп чыгарып, колдон келсе жардам бериле деп келишет. Бирок көп учурда мындай кечкен учурда кайрылышат дагы, андан чыгарыш өтө кыйын болот дагы, чыкпай да калышы мүмкүн. Ал таблеткаларды негизинен колдонбогонго аракет кылыш керек. Профилактикалык жагынан айта кетсек, 1-2 жолу колдонуп көр деп көп айтышы мүмкүн. Бирок 1-2 жолу колдонгондон кийин өмүр бою колдонууга аргасыз болот. Өмүр бою дегенде бул өмүр бою бир 60-70-80ге чыкпайт ал мененчи. Ошол өмүрүнүн акырына чейин 1 жыл жашайбы, 2 жыл жашайбы, 3 жыл жашайбы, ошол таблетканы колдонуп, ошол оорунун натыйжасында өлүмгө дуушар кылат. Болгондо дагы организм, жаш организмде мындай органдарын акыркы учурда, акыркы стадияларында өтө кыйынчылык менен баягы өлүмгө дуушар болушат да. Жашы жетелик өспүрүмдөр менен иш алып барган милиция кызматкерлери аптекалык наркотиканын кесепетинен өспүрүмдөр өздөрү эле жабыркабай, жакындарына да олуттуу зыян алып келе тургандыгын айтышат. Ошондой эле өспүрүмдөр дарылардын таасири астында түрдүү кылмыш кырсыктарга кабылган учурлары да арбын. Аптекалык наркомания боюнча бүгүнкү күндө жаштар арасында аябай көйгөйлүү маселе болуп келет. Менин эле негизи практикамда аптекалык наркомания боюнча кыздарыбыз, балдарыбыз отуруп калгандар себеп да. Ушул аптекалык наркомания артынан кылмышкер болуп, темир тордун артында отуруп калгандар бар. Кыздарыбыз сойкулганада иштеп калгандарыбыз бар. Өкүндүрөт албетте. Биз ушул кыздарды, балдарды жаман жолдон алып чыгабыз деп отуруп, ата-энеси менен түнү күн иштеген күндөрүбүз болгон. Бирок тилекке каршы ушул кыздарды аптекалык наркоманиядан, балдарды аптекалык наркоманиядан чыгаруу максатында күрөшүп жатып, биз ошол инсандардын ата-энелерин жоготуп алдык да. Бир кызыбыздын апасы каза болуп калды, бир кызыбыздын атасы каза болуп калды. Мен ушул учурдан пайдаланып кетип элем. Ар бир ата-энеге балдарынын окуп атканда, билим алып атканда ушу сумкасын текшерсе, чөйрөсүн текшерсе, ким менен жүрөт, ким менен басып жүрөт, анан балдарынын мындай жакшы жашоодо жашаган балдарыбыз дагы бар. Бирок тилекке каршы үйүнөн чыккандан кийин башка бирөөнүн чөйрөсүнө аралашып калып, атасы, апасы ойлобогон нерсеге кирип кеткендер бар да. Мен кичинекейимде англискийден жакшы окугам мен мектепте. Мектепте өз негизи жалган бешке бүткөм. Туризмге тапшырам дечүмүн. Мен мектепте мугалим болом дечүмүн. Бирок кийин наркотик колдонгондон кийин бул нерселерди келечегиңде ойлобой калат экенсиң. Мен келечекте мен мындай адам болом деп ойлогом, наркоман болом деп ойлогон эмесмин да. Келечекте мен тааныктуу мугалим болом, эң күчтүү мугалим болом, мен көп окуучуларым болот деп ойлочумун. Азыр мен балалыгымды сагынам. Балалыгым кайтып келсе, азыркы акылым болсо, мен апамдын жанынан эч чыкпайт элем. Азыр ошол күндөрүм кайтсачы, апам бутун өп жашайт элем. Көчө шыпырайын майли, пол жууйн майли, бирок кылбай эле койсом болмок эле да. Ушул нерсе наркотиктерди колдонбой жашаган жашоомо кайткым келет, бирок кайтпайт да. Мен келечегимди өлтүрдү да бул нерсе. Окубай калдым, көчөгө чыгып кеттим, до конца мына. Ушул наркотиктин артынан жалгыз калып кеттим да. Жалгыз апам бар эле, ошону карабай калып кеттим да. Ушул наркотиктин айынан мен баардыгын жоготком да. Жалгыз апамды да